Бүгүнкү ушунча элдин чогулган себеби нече мурда күнү Ысыкөлдө каймак менен балык кармап аткан элдердин баарын ошол жерден экология милициясы, түптүн ровдусунан милиция дагы кайсысынан болду. Егерлар болуп, баарын кармап, ошол жерден лодкаларын изъятия кылышыптыр. 3 кишинин лодкасын алып штраф салышыптыр. Бирок кайсы жерде эмне болгонун эч кандай эчтеке жазбай, протоколдордо жок экен, Протоколдор бар беле ошондо. Эч кандай эскертүү бербей туруп эле ошол жерден бүт баарын изъятия кылып алып кетти. Элдин баары ошо чогулуп, бул кандай болуп аткан закон деп чыгып атышат. Бул жөнүндө мурун дагы чогулганбыз губернаторга. Киргенбиз, сүйлөшкөнбүз, бирок эч кандай результат жок болуп атат. Ошону чечкенге кишилердин баары чогулуп келип атышат. Уже 4-5 жол чогулдук да, эч кандай результат жок болуп атат. Былтыртадан бери. Ошо былтыртадан бери 3 жолу болду ушундай кайыктардын утучкалары тартылган, Ошондо кукуктап атат да, эки милициялар ошондой бир эмне өздөрүнүн укугун билбей да. Я рыбачил на удочку, на 3 удилишки, поймал 18 судачков. У меня делают, оформили следователь, что как незаконный лов. Лодку забрали, удилишки забрали. И я считаю, что это незаконно, потому что я не рыбачил ни сетями, ничем. И на каком основании забрали у меня имущество. Акты составляли? Следователь протокол составил, а на берегу ничего не составлялось. Просто сфотографировали. Изъятие акта должен составлять? Нет, изъятия акта не было, предупреждения никакого нет. Көлдө судак жырткыч балык. Эгерде судакка уруксат бербесе, башка балыктардын баарын жеп бүтөт. Жакында браконьерлерден кутулса, судактан кутула албайт. Себеби мирный балыктын баарын жеп бүтөт. Ошону жок кылыш керек. Биздин уже чогулган себеп могу рыбактардын баары астынан судак кармайт. Леш, караш, марасын кармабайт бияктагы. Биз ошого жетишели деп атат. Бого бизге да билет сатып аткан билетибиз окусаңар перечен эң акырында судак деп турат. Ал туура эмес. Себеби ал Россияныкын көчүрүп алып эле бизге таңылап атат. А көлдө башка балыкта кармагандай бүт бар добровольно алат. Лешиндагы, карашындагы, чебагында кармаганчы билет алышат. А биякта охот сайысында турган эмелер ортодон жөнүндө акча табыш үчүн эле судакты кошуп алуу акырында. Негизи ошо судакты жок кылып койсоң, онда проблема болбойт. Эч кимге келбейт да бияка эгерлерге дагы башкалар өздөрүнүн жумуштарын жетиштүү болот. Жөн эс алган барган балыкчыларга тиешип эле калат, жиннет тийип, элдин кыжыгына тийбесин. Бул азыр каракол боюнча чыгат, эгер ушундай боло турган болсо, көл боюнча чыгабыз. Тияқта деген рыбактар жалаң любительдер да. Мы не браконьеры, мы любители. 2-3 удочка коюп алып эле отурабыз, болгону эле биз. Эс алган барганда ошо болбойт. 2 крючок, 2-3 удочка менен эле отурабыз. Биз деген вне закона эчтеке жасаган жокпуз бизчи. А негизи вот жанакы чебака деп атпайбы? Мораторий салынгандан кийин вообще чебак жоголуп кеткен. Азыр билет алгыла деген ошону туура. Мы ничего не говорим. Но судак негизи жөн эле кармалыш керек, без билета. Здесь идет чисто просто какой-то бизнес у кого-то. Просто эле акчаны алып алар чөнтөгүнө